Мен кайрылуумдун себеби ушул эле жылдын 9-сентябрында мен аялымды скорый менен Нарын облусунун жандандыруу бөлүмүнө алып келебиз. Жандандыруу бөлүмүнө алып келгенде Айбек аттуу врач мен албайм. Кайда барсаң бар, колуңан келгенин кыл, албайм деп коридордо 45 мүнөттөй туруп калдык да, эч кандай жардам көргөзүлбөй. Биз больницада коридордо жардамга муктаж болуп турган маалда ошол эле нөмөттө турган Айбек деген врачыбыз сыртка чыгып алып, Айнура Абдулдаева деген ошол эле реанимация жандандыруу бөлүмүнүн заведующий менен телефондо сүйлөшүп, тамеки чегип, ал телефондо сүйлөшүү ровно 8 минута болду. Бул деле менде видеодо бар. Биз эмне кыларыбызды билбей кыйналып аткан маалда бул киши тамеки чегип, сыртка чыгып, телефондо сүйлөшүп, ошол эле момент постелде жаткан, сүйлөбөгөн, кыймылдабаган, баса албаган кишини шизофрения деп диагноз чыгарышып, экөө обсуждать этип отурушту. Негизи врачка биринчи жардамын көргөзүп коюп, анан сүйлөшсө деле болот го телефондо. Ошо 45 мүнөттүн ичинде аялым каза болду. Ошо көзүмдө эле каза болду. Аялым каза болгон моментте мен врачтар менен бул жардам көргөзбөйсүңөр, муну үчүн жооп бересиңер деп атсам, милиция чакырышты. Милиция кызматкерлери келип, мен арыз жаздым милиция кызматкерге, ошо келген эле кызматкерлерге. Мен жазган арызым менен мени өзүмдү алып кетти отделенияга. Отделенияда түнү мен ошол жерде болдум, түнкү саат 3:30 кайра коюп бирди. Кайра жандандыруу бөлүмүнө келсем, ошол эле больницанын врачтар киргизбей койду. Биз аппаратка алып койдук. Буга чейин больницада жатканда постоянно жанында киши жатчу. Кирип бир көрүп чыгайын десем да киргизбей койду. Анан эртеменде бизге чалып келгиле деди. Келген маалда каза болуп калды, эми сабыр кылгыла деди. Бирок чындыгында түнү саат бир 10:30 түнү саат каза болгондо, түнү каза болгон, бирок врачтардын кылган эмесинде эртемен саат 9:40 жүрөк остановка берди. Биз колдон келген аракетти кылдык, болбой калды деп атат. Чындык андай эмес, чындыгында түнү каза болгон. Даже ошо келген сотрудниктерге айткам, аялым каза болуп калды могул жерде. Врач жардам көргөзбөй. Анан ошол эле арызыбыз менен тергөөчүгө барсак, тергөөчү айтып атат, мени 10 күндүк мыйзамдык укугум, 10 күнгө чейин менин тынчымды алба. Ал 10 күнү күттүк, 10 күндөн кийин келсем, эми экспертизанын результатын күтөлү деп атат. Экспертизанын результаты 1 айдан 40 күнгө чейин чыгат деди. Ал күндү деле күттүк, азыр мына 47 күн болуп атат. Ошол эле тергөөчүдөн бир кат кабар жок, эч кандай реакция жок. Биз арыз жазганда биздин Кыргызстанда мыйзам бар, мыйзам иштейт деген эмеде таянып жаздык да. Мыйзамга таянып жазсак, биздин мыйзамды аткаруучулар эч кандай реакция көргөзбөй атат. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров, Камчыбек Кыдыршаевич, ушул болгон окуя боюнча бир көңүл бөлүп койсоңор. Биздин ошол сотрудниктерибиз мындай честный иштешсе, мындай элдин көйгөйүнө чын карап, чын жүрөктөн жардам беришсе, ушул нерсеге көңүл бөлүп койсоңор, жашоодо эң кымбат кишинин жашоосу да кишинин өмүрү болуп атпайбы? Бул жерде врачтардын шалакылыгынан канча деген киши каза болуп атат.